Siz bana tutmanız aldınız. Tutmanız da oradan aldınız. Çapkan uçta sen çabar bilesiniz. Çapmak dolak senin göğüm saçtın. Çavas mı? Gömalas mı? Konustan geliyor göm. Mına moda. Golgan gelbegen usul da. Dalba. Бейбаштык кылган аял 5 суткага камалды. Бишкекте 29 жаштагы аял майда бейбаштык үчүн 5 суткага камалды. Милициянын маалыматына караганда 26-сентябрда Алтурусбеков көчөсүндөгү кафелердин биринде эмеректерди ыргытып, адепсиз сөздөрдү айткан. Сот аны 5 суткага камакка алуу чечимин чыгарды. Милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн айдоочу 3 суткага камакка алынды. Бишкекте жаран унаасын карама-каршы тилкеге токтотуп, андан кийин милиция кызматкерлерине агрессивдүү мамиле жасады. Окуя 27-сентябрда болгон. Ленин районунун милициясы билдиргендей, айдоочу күбөлүгүн үйүнө унутуп калганын айтып, андан соң коомдук тартипти бузуп, уят сөздөрдү сүйлөп, агрессивдүү мамиле жасаган. 30 жаштагы жаранга майда бейбаштык боюнча административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле Ленин райондук сотунун чечими менен 3 суткага камакка алынды. Мындан тышкары айдоочуга транспорт каражаттарынын айдоочулары тарабынан жол кыймылынын эрежелерин бузуу боюнча протокол түзүлдү. Унаа айып короого токтотулду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Бишкекте түнгөсүн тынчтык бузган скутер кармалды. Борбор калаада түнгөсүн катуу ызы чуусу менен шаар тургундарына тынчтык бербеген скутер кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда скутердин үнү жашоочулардын эс алуусуна тоскоол болуп, бир нече арыз түшкөн. Натыйжада кайгылуу кызматкерлери аны токтотуп, мыйзам чегинде чара көрүштү. Психиатриялык ооруканада жаткан бейтап кылмышкер болуп чыкты. Жалал-Абадтын Кызылжар айылындагы психиатриялык ооруканасынан 33 жаштагы бейтап интернет алдамчылыгына шектелип кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 28 майда Бишкектин Свердлов райондук милициясына кайрылган жаран бир нече жолу телефон чалып, өзүн УКМК жана ички иштер министрлигинин кызматкери катары тааныштырган белгисиз адам терминал аркылуу анын 1 миллион 13 миң сомун котортуп алганын айткан. Иликтөө иштеринде алдамчылыкта Симбокс аттуу атайын жабдуунун колдонулгандыгы аныкталган. Бул аппарат аталган психиатриялык мекемеден табылган. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери шектүүнү кармашкан. Ал ушул сыяктуу кылмыштар үчүн Бишкек Октябрь райондук сотунун чечими менен мажбурлоо түрүндө дарыланып, жаза мөөнөтүн өтөп жатканы такталган. Ал сим-карталарды ооруканага жашыруун жол менен алып кирип, Telegram мессенджери аркылуу алдамчылык иштерди жүргүзгөнүн мойнуна алган. Тинтүүчтөрдүн жүрүшүндө 80 дана уюлдук телефон, 72 сим-карта, бир нече банктык карталар, казино фишкалар салынган чемодан, пайыңгы заттар, ошондой эле бейтаптардын ооруканадан тышкаркы жүргөн сүрөттөрү табылган. Нетаньяху буунун трибунасында сүйлөй баштаганда жүздөгөн дипломаттар чыгып кетишти. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху сөз сүйлөөгө чыкканда, буунун башкы ассамблеясынын залынан дүйнөнүн 4 бурчунан келген жүздөгөн дипломаттар чыгып кетишти. Алардын арасында Европа, Араб, Мусулман жана Африка өлкөлөрүнүн өкүлдөрү бар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.
жарандардын кайрылуусу боюнча бүгүн 28 сентябрь түнкү саат 2 чамасы Күреңкеева Осмонкулова көчөсүнөн жарандар чалган скутер ары бери айдап атат. Кайрылууга баш ийбей стоянка алып келдик. Эргэл.